бул кыз күйөөсүн кечки тамакка коштоп барган, бийик такалуу ыңгайсыз бут кийимдерин эч кимге билгизбей эле чечип койду. Анын жанында турган күйөөсү байкап калганын ал билген жок. Бирок күйөөсү аны урушкан жок. Тескерисинче официантты чакырды. Ал официант тапочка алып келип, аялынын тартынып, таң калганына карабай, тизилип отуруп, өзү кийгизип койду. Күйөөсү ага бул жерде анын келинчеги экенин жана башкалар жөнүндө ойлонуунун кереги жок экенин айтты. Бул учурда кыздын жүрөгү тук-тук дей түштү. Көрсө, алардын никесин үй бүлөлөрү уюштуруп, алардын курагынын айырмасы 7 жаш экен. Ал жаркын жана көңүл ачканды жакшы көрчү. Ал сабырдуу жана акылдуу, картан чиновниктей болуп, биринчи жолугушууда 3 эреже белгилешкен. Экөө тең муну үйлөнүү үлпөтүнүн майда чүйдөсүнө чейин макулдашылганда, үй бүлөлөрү үчүн жөн гана формалдуулук деп эсептешкен. Кыздын атасы анын жүктөрүн алып келүүгө буйрук берди. Ал кийинки жыл ичинде алардын мамилесин өнүктүрүү үчүн күйөөсүнүн үйүндө жашоону талап кылды. Бирок кыз нааразы болду. Бирок болбой эле ал макул болууга аргасыз болду. Бирок 3 ай бирге жашагандан кийин алар жолугушкан жок. Кыз күн сайын бийлеп, ичимдик ичип. Эгер сиз ушул сыяктуу видео тасмаларды көргүңүз келсе, биздин Instagram жана TikTok баракчаларыбызга катталыңыз да. Күн сайын кызыктуу жана кыргыз тилинде видео тасмаларды көрө аласыз да.